Bismillah. Assalamu алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Алайдын Гүлчү айылында турабыз тагындар. Мынау сиздер көрүп турган жашы 3 жаштагы өтө жоон жолпу, адамга жагымдуу, камчысы жок жүгүрө турган ушул бышты сатууга ойлоп атат туугандар. Азыр бул жашы боюнча 3 жашта, мындай айтканда бышты туугандар. Өзү дагы чым кара түстөгү бул бышты улакка жакшы кылып үйрөтүлгөн, камчысы жок, бир кыйкырып койгондо эле жүгүрө турган ушул сатууга коюлуп атат туугандар. Андыктан азыр бул жылкынын жанынан жакшы кылып көкүрөк буттарын силерге тартып көргөзүп берели. Кимге жаккан болсо туугандар, ээсинин номерин мен экранга коюп койдум. Андыктан сиздер Алай районуна келип Гүлчү айылына ушул бышты боюнча сурап баасын чечишип алсаңыздар болот туугандар. Мынакей караңыздар, кыйкырганда эле камчысы жок бул быштынын туугандар. Азыр биз жанынан көкүрөк буттарын, дене бой мүчөсүн соорусунан бери силерге тартып көргөзөлү. Кандай жылкы экенин өзүңүздөр дагы мындай байкаңыздар. Боюнун бийиктиги мынакей туугандар, боюнун бийиктиги 1,70 ашыгыраак бою бар экен ушул турушунда. Бул жылкы породасы кара байыр да. Породасы таза кара байыр экен. Ушунда мойнунун жоондугун караңыздар. Кулаш жетпеген мойнунун жоондугу. Азыр көкүрөк төрүн силерге тартып көргөзөйүн. Аттын көкүрөгү эки бутунун алыстыгын дагы мындай баамдап караңыздар туугандар. Бир карыштан ашыгыраак экен. Жанынан кандай дейсиз? Бир бут акшыраак. Аркаңкы оң бут экен, Мына акшыраак аркаңкы оң бутунан экен туугандар. Соорусу дагы экиге бөлүнүп туугандар. Аябай аттын сыны дагы бар экен, сыпаты, жүгүрүшү. Азыр бул ат канча килограммдан жем жейт, андан кийин баасын айтабыз. Ака, азыр канча килограмм жем жеп атат ушу турушта? 5 килодан 10 кило жейт, 2 мал. 5 килодан 10 кило, 2 мал жейт, Сууп калган да азыр. Суулаганды сутуп койдум. Улакка чабып көрдүңүз? Улакка чабып көрдүм. Галасы күчтүү. Галасы күчтүү. Чабып көрүп алса дагы болот. Чабып көрүп алса дагы болот. Мына кетиңдар, чабып көрүп алса дагы болот деп мына ээси айтып атат. Баасын канча деп койдуңуз? Жаңы үйрөнчүк 1 миллион. 1 миллион дедиңиз ба? Жаңы үйрөнчүк өзүчө. Бирок жакшы эле кирет. Катуу кирип атат. Катуу кирип атат. Азыр башталышында, Үйрөнчүк өзү. Мына кетиңдар. Өзү башталышында мына жаңы үйрөнчүк галеге кириши аябай катуу экен. Баасы туугандар 1 миллион деп коюлуп тур. Миллион бул 13 миң, 14 миң долларга барабар болуп калат туугандар. Азыр бул атты бир сыйра жүгүртүп көрөлү, кандай жүгүрөт экен мындай кыска жана аралыктарга. Себеби бул ат эми сууп баштаптыр. Андыктан туугандар азыр мына кыска аралыкта атты бир көрөлү сиздер менен чогуу. Кандай ат экен өзүңүздөр дагы баа бериңиздер. Кимге жаккан болсо алдыдагы номерге чалып, кайрылып Алай районуна келип бул атты көрүп кетсеңиздер болот туугандар. Бою 1,70 ашыгыраак, ушундай жоон жолпу боло турган ат экен. Келечекте жакшы бир соорумдарды билеше турган андай балбаны келишсе туугандар. Андыктан азыр аттын басыгын бул жака бастырыңчы ака. Бир көрөлү, куту колу кандай ат экен өзүңүздөр дагы биздин каналдын катталуучулары көрүңүздөр. Ат кимге жаккан болсо чалыңыздар туугандар. Бул аттын жашы 3 жаш бышты. Бул аттын кличкасы өзүнө жарашыктуу мындай танка деп коюлуп тур. Себеби караңыздар, жоон жолпу танкадай эле болуп турган бул аттын баасы миллион дептир. Кемитип сөзсүз түрдө берилет. Кемитесиз да турабы? Баалашса жакшы кылып. Мына кетиңдар. Кара байыр танка баасы миллион. Андыктан биздин чет жактагы мамлекет, башка мамлекеттен жазып аткан туугандар, мен алдыда номерди коду менен коюп койдум. Ошол боюнча WhatsApp аркылуу же болбосо түз сүйлөшүү аркылуу чалып бул аттын баасын чечсеңиздер болот. Танка таза кара байыр.
Мынакей достор, танка кимге жакты, кимге жакпады, бул өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырып таштасаңыз болот тугандар. Басым миллиондук танка кимге буйруп калса, кимге насип кылса, ошол адам алып кетет. Андыктан чалыңыздар, номер экранда. Сиздер менен мен бүгүн Замир бул жарнама иретинде тартылган көргөзүүнү алып бардым тугандар. Саламатта калыңыздар. Камчынын кереги жок экен, ошонусу жакшы экен. Бир кыйкырганда эле кетет экен тугандар. Камчынын кереги жок деп эйси айтып атат. Мындай темп менен топко, келеге, додого аябай жакшы кирсе керек деп мен дагы ойлоп турам. Ушундай жоон жолпу болуп турган аттар жүрөктүү дагы болсо керек. Мынакей тугандар, саламатта калыңыздар. Жүрөгү токпу? Жеши дагы күчтүү экен. Вот. Дадылат болот. Саламатта калыңыздар.